Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мына ол экрандагы ол биринчи уй, андан кийин мына 2, бул жакта 3, 4 уй сатылат достор. Мына сиздерге видеонун жүрүшүндө толук маалыматты беребиз. Лайкты басып, уй издегендер менен бөлүшүп отуруңуздар. Лайкты басып туруп анан караңыздар достор. Мына могудан биринчиден баштадык. Ассаламу алейкум, кандайсыз байке? Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Жакшы. Так, бул уйларды сатыкка чыгардыңыз. Ол уйдан баштайын. Бул канчан тууган уй? Азыр ичинде 3-чү болот. Ичиндеги 3-чүсү, жакшы. Так, бунун пародасы кандай болуп калат экен эми? Пародасы полукровка, жарымы черный пестр, жарымы алатоо. Так, черный пестр менен алатоо аргындашкан мондо болгон уй. Бул боозок экен. Бооз. Жакшы. 3-чүсүнү ошондой ичиндеги 3-чүсү же 4-чүсүнү туюп калабызбы? Ичиндеги 3-чүсүн туюп калат. 3-чүсүнү туйт, а? Жакшы. Мынаке. Кандай пародадан качты бул? Канча айлык бооз? Азыр ичиндеги 8 айлык болду. 8 ай болуп калды. Жакшы. Мына мондо болгон гибрид уй достор. Кандай пародадан качты дедиңиз ошондо? Ичиндегиси чистокровный швец койдур. Швец куюлган эле букабы? Куюлган. Коюлган дейт достор. Жакшы. Так, экинчисинде канча сүт берди экен эми? Экинчисинде 28 литрге чейин берген. 28ге чейин берген дейт. Моунда болгон эттүү уй экен достор. Жемге тоюп турган. Мынаке, мунун желиндери кандай? Сосоктор баары рабочий. Так, соскалары баары рабочий. Жоош эле уй бул уй. Мына. Негизи чөткөй сүттүү уй болгону менен карец болсо ал жарабайт. Мынаке, моунда болгон уй достор, көрдүңүздөрбү? Так, бунун баасына канча коесуз? Бунун баасын 265 миң. 265 миң дейт. Мындай болгон чоң уй экен достор. Мына көрдүңүздөр, мына желиндери чөткөй экен. Мына төртөө тең рабочий. Жебичи таза. Кеми барбы жокпу эми? Бар. Мына кеми болот дейт достор. Могу биринчи уй. Туугандар, могу экинчи уй достор. Мына караңыздар. Так, бул да жакын бооз окшойт, а? Жакын. Канчан тууган уй эми бул? Азыр ичинде 4-чү болот. Ичиндеги 4-чүсү. 3тө тууган, а? 3 тууган. Бул өзүнүн алатоодон. Алатоо. Чистокровный алатоодон. Чүйдүн уйлары достор. Мына бул канча айлык бооз дедиңиз? Азыр ичинде 8,5 айлык болду. 8,5 айлык достор. Мына уже арт жагдан бирдемелер коюлуп, так, бунун желиндери рабочий, таза. Рабочий. Так, кандай пародадан качты экен эми бул? Бул ичинде салатоо койдур. Өзүнүн эле алатоодон. Канча сүт берди экен эми 3-чүсүндө? Бул 3-чүсүндө 18-20 литрге чейин берди. 3-чүсүндө 18-20. Эми жеп ичине жараша булар негизи. Бул да жоош эле окшойт. Жош. Кана. Мен эми биринчи жолу келип атам мына. Көрдүңүздөр. Жумшак чейин. Биринчи жолу кармап атам. Мени тааныбайт дегенде. Ондо болгон жоош. Тоташка жүрө турган уй. Так, бунун баасына канча сурайсыз? Бунун баасын 210 миң. 210 миң сом, а? Мына жебичи тазамы? Таза. Мына 210 миң дейт. Кеми бар? Бар. Жакшы, кеми бар дейт достор. Мондо болгон уй. Мына жакын бооз издегендер. Бир айга жетпейт. Бул запасканы караңыздар. Муну толтура турган болсо, бир чаканы спокойно толтурат достор. Мондо болгон уй. Бул экинчисинде болду достор. Азыр 3-чү, 4-чү уйларды да көргөзөбүз. Так, о, өтө чоң уй го бул. Өтө бийик эмес, бирок широкий экен да. Широкий, чоң уй экен. Бул канчан тууган бул? Ичиндеги 4-чү болот да. Ичиндеги 4-чүсү 3тө тууган, а? Мына канча айлык бооз ошондо? 8,5 айлык болуп калды уже. 8,5 ай, а? Жакшы. Бул өзүнүн эле алатоо окшойт бул да. Алатоо. Чоң уй. Чоң уй издегендер. Бул сүтү да жакшы болсо керек. Сүттөө. Канча сүт берди эми 3-чүсүндө? 25-26 литрге чейин берди. 25-26. Негизи галштинкалар рекордду коет. Бирок майсыз алардын сүтүчү. Олар майлуу сүт берсе керек. Өзүнүн алатоолор. Мына желиндери рабочий, жебичи таза. Таза жери. Мынаке. Төртөө тең иштейт, а? Вызылдайт. Так, бунун кандай пародадан качты бул эми? Ичинде айшы койдук.
айшыр құйылған, а? Қолдау осьминение. Қолдау урықтандырылып тұр. Так, бұның жеуіші таза. Таза. Мынаке, так, бұның бағасını қанша қойасыз? Басын 255 мың. 255 мың сом. Кеми бар. Бар. Эми бұлардың варианты че, вариант. Ал 3 үйді айттық бағаларыны. Мысалы, вариантқа қойларым сатып алышым керек эле, или жылқын сатышым керек эле дегендерден. Ошондойлорго барбы жок па? Жоқ, вариант наличкеле. Наличкеле, вариант жок дейт достор. Так, могул 3-чү үй болду, ондогон. Бул жаткан үйдү тургузайык эми. Так, могул кап-кара болгон үй. Бул 4-чү үй достор. Так, мунун породасы кандай экен эми? Американка. Американка. Мына. Бул канчаны тууган? Кунажын окшойт бул. Жаш, азыр ичинде экинчиси. Бирди тууган. Бирди тууган. Экинчисине бооз. Бооз. Канча айлык бооз бул? Азыр 8 айдан өттү, бир 15 күндөн өттү. 8 айдан өттү. 10-15 күнүн ичинде минус плюс тууп калат, а? Жакшы. Так, бул эми канча сүт берет эми? Канча сүткө гарантия бул эми? Биринчисинде 18-17 литр сүт берген. 18-17. Негизи экинчиси болсо бунун желиндери таза болот. Рабочий. Мынаки. Ошондой болсо да көргөзүп коеюн. Баары чёткий көрүнөт. Кандай породадан качташында бул? Ичинде шведский куюлган. Шведский куюлган, а? Куюлган. Мына. Өзү американка. 8,5 ай бооз. Баасы канча сурайсың муну? Баасын 210 мың. 210 мың сом, а? Мына. 210 мың сом достор. Ондолгон үй. Жеп-ичтери таза. Таза бар. Мына. Жеп-ичи таза дейт достор. Жакшы. Так, ушул 4 үй сатылат достор. Номерди бул жерге жазып калтырам мына. Бул жерге. Чалып, толук сода кылып сурасаңыздар болот. Доставкасын кандай уюштура аласызбы Кыргызстан боюнча? Доставкасын караштырабыз. Доставканы уюштурабыз дейт достор мына. Ол 4-чү, ол 3-чү үй достор мына. Ол квадратный өтө сөөктүү үй экен, бирок чоң үй экен. Видеону аяктайбыз. Лайкты басып колдоп, уй издегендер, чүйдөгү уйларды издегендер менен бөлүшүп кетиңиздер.